Сүйүү менен ажырашуунун мелдеши. Учу кыйры билинбеген мейкин талаанын четинде сүйүү менен ажырашуу жаш түгөлөрдү суктануу менен карап турушкан эле. Бир маалда ажырашуунун оюна бир нерсе кылт этип сүйүүгө мындай деди: "Мени менен мелдешесиңби? Мен аларды азыр оңой эле ажыраштыра алам. Андайыңды кое тур. Мен аларга жок дегенде бир жолу барайын. Анан сен канча кааласаң ошончо бара бер. Ошондо көрөлү сенин ажыраштырганыңды" дейт сүйүү. Ажырашуу бул сунушка макул болот. Сүйүү барып өз илеби менен жаш түгөлөрдү бир айланып өтүп, ошол замат алардын көздөрүндө жарык учкун пайда болгонун байкайт. "Эми кезек сеники" дейт ал ажырашуунун жанына келип. Тигилерди алысырактан эле байкаган ажырашуу: "Жок, мен азыр эч нерсе кыла албайм. Себеби алардын жүрөктөрү арзууга толуп калганын көздөрүнөн көрүп турам. Бирок кое туруп сөзсүз барам да аларды ажыраштырам" деди. Арадан убакыт өтөт. Акыры ажырашуу алардын үйүнө баш багып, жубайлар жаш наристесин эркелетип олтурушканын көрөт. Сүйүүлөрү кайтып калгандыр деген ишеним менен келген ажырашуу экөөнүн көздөрүн караса, аларда бири-бирине болгон терең ыраазычылык жашап атыптыр. Ал кайра артка кайрылып: "Буларды азыр ажыраштыруу мүмкүн эмес экен. Мен буларга кечирээк келем" деп өзүнө сөз берет. Жылдар чубап, ажырашуу кайрадан алардын үйүнө баш багат. Үйдөгү балдардын ызы-чуусун, жумушунан чарчап келген күйөөсүнүн оокаты менен балдардын ортосунда чебелектеген энини көрүп, ажырашуу: "Мына эми буларды ажыраштырып кетем. Ыраазычылык алардын жүрөгүнөн эч кетсе керек" дейт. Бирок алардын карактери сый менен түшүнүккө толуп туруптур. Көңүлү чөккөн ажырашуу кечирээк келейин дейт кайра. Мезгил учуп кайрадан ажырашуу алардын үйүнө келет. Караса, балдары чоңоюп, чачтарын бубак баскан атасы балдарына насаат айтып, апасы ашканада тамак ашы менен алек экен. Айласы кеткен ажырашуу шу өтө үшкүрдү. Анткени түгөлөрдүн көкүрөгүнө күчтүү ишеним ордогонун көздөрү айтып турду. "Кечирээк баш багам" деп ажырашуу дагы жолуна түштү. Дагы жылдар жылга алмашты. Сүйүүгө сунуш киргизип, мелдешти баштап алган ажырашуу кайрадан баягы үйгө келип, эми үйдө неберелер ойноп калганын, очоктун жанында жылынып байбиче олтурганын көрөт. "Мына, менин убакытым да келди" деп ажырашуу чоң эненин көзүнө тигилерде ал ордунан туруп үйүнөн сыртка чыгат. Ажырашуу анын артынан ээрчийт. Байбиче дарбазанын сыртына бет алып, көчөдөн талаага бурулуп бир аяк жолго түшөт. Анан ал мүрзөлөргө жетип, акырын бир күмбөздүн түбүнө олтурат. "Мен кечиккен экенмин" дейт ажырашуу. "Менин ордума убакыт өз ишин жасап коюптур". Анан ал байбиченин жашка толгон көздөрүн бириккен эки жандын зор эскерүүгө бөлүнүп турганын көрөт. Ал эскерүүдө арзуу, ыраазычылык, сый, түшүнүк, ишеним камтылган улуу сүйүү жашап жаткан эле. Бул жарык өмүргө калтырып кетчү да, о дүйнөгө ала кетчү да эң баалуу кымбат нерсе бул сүйүү. Сүйүү жашоого тартуу болгон улуу белек. Аягы.